Коррупцияга каршы элдик кыймыл коомдук бирикмесинин директору кармалды. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан коррупциялык көрүнүштөрдүн алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлгөн иш-чаралардын алкагында кылмыштардын бирдиктүү реестерине катталган материалдардын негизинде Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 208-беренесинин 1-бөлүгү опузалап пара талап кылуу боюнча ири өлчөмдө пара алып жаткан жеринен коррупцияга каршы элдик кыймыл коомдук бирикмесинин директору кармалды. Тактап айтканда, бирикменин директору аталган акча каражатын анын демилге союнча Кемин районунун ички иштер бөлүмүндө каралып жатат деп, Кемин районунун Кичи Кемин айыл аймагынын башчысы финансылык ишмердигин текшерүүнү токтотуу үчүн опузалап талап кылгандыгын аныкталган. Буга чейин аталган жаран аталган коомдук бирикменин статусунан пайдаланып, укук коргоо органдарындагы байланыш бар экенин айтып жашырынып, бюджеттик каражаттардын чыгымдалышы жөнүндө мезгил менен суралып турган маалыматтарды жана мамлекеттик мекемелерди жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын кызыктырган башка маалыматтарды сурап турган, талаптарын аткаруудан баш тартышса, алардын ишин текшерем деп коркутуп, прокуратурага жана эсептөө палатасына арыз менен кайрылып, системалуу түрдө акча талап кылып жүргөн. Мындан тышкары ал подрядчыларга кызматташууну сунуштап, тендерлерди оң чечимге чечип берүүсүн убада кылып, ал үчүн жарыяланган тендердин суммасынан 10% талап кылган. Эгер баш тартса, ал ошондой эле алардын уюмун текшерүүгө аракет кылам деп коркуткан. Бирикменин директору бул аракеттери мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин, ошондой эле жеке уюмдардын жетекчилеринин нааразылыгын жараткан. Азыркы учурда аталган жаран Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайына киргизилип, тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ош шаарында Акынбек Асан жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, алдамчылыкка шектүү Ош шаарынын 1987-жылы туулган тургуну убактылуу кармоочу жайга 48 саатка камалды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгына 1980-жылы туулган аял арыз менен кайрылган. Ал арызында шектүү 2019-жылы Ош шаарынын Курманжан Датка көчөсүндө жаңыдан курулуш аяктап жаткан көп кабаттуу үйгө жаңы лифт алып келип, орнотуп берүүнү убадылап, бирок ушул күнгө чейин келишимди аткарбай келгенин көрсөткөн. Буйрма берген тарап келишим боюнча акчаларын толугу менен өткөрүп берген. Бүгүнкү күндө буйртмачы тарапка келтирилген чыгым 95.200 АКШ долларды түзөт. Арыздануучу өз арызында шектүү келишимди аткарбастан 4 жылдан бери созуп келгендигин, подъездин экөөнү эски лифттерди орнотконун, анын кесепетинен тез бузулуп, ичинде адамдар калып кетип жаткандыгын, ал эми калган 2 подъездге эч кандай лифт алынып келе электигин билдирген. Бирок келишимде 4 подъездге жаңы лифттерди орнотуу тууралуу келишим түзүлгөн. Ал эми шектүү пандемия учурунда лифттерди Кытайдан алып келе албай калгандыгын айтууда. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 209-беренесинин алдамчылык 4-бөлүмүнүн негизинде кылмыш иши козголуп, шектүү 3-февраль күнү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө уланууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Талас облусундагы кызматкерлери мылтык менен граната катылган жайды табышты. Тактап айтканда 2-февралда саперлор менен биргеликте жүргүзүлгөн иш-чаранын натыйжасында Кара Бура районунун Казакстан Республикасы менен чектешкен тоолуу аймагында РГД-5 гранатасы жана номер өчүрүлгөн 12 калибрдеги сайсыз мылтык табылган. Учурда курал жаракат тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Баткен облусунда аммиак селитрасы жана карбамид минералдык жер семирткичтери жүктөлгөн унаа кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдиргендей, 3-февралда Лейлек районунун Арка айылында минералдык жер семирткичти коңшу республикага мыйзам салып өтүү аракет болгон. Hyundai Porter унаасына 30 кап аммиак селитрасы жана 163 кап карбамид жүктөлгөн. Алардын бажы кызматкерлери бере турчу документтери жок болчу. Унаа атайын жайга токтотулуп, жүк бажы кызматына өткөрүлүп берилди. Кече 3-февралда Акипресс Ошто Кара Суу районунда базарларда соода сатык иштери менен алектенген соодагерлер жана 27 январь күнү кечке жуук каракчылыкка кабылып, ооруканада жаткан жарандардын жакындары, жактоочулары маалымат жыйын өткөрүштү. Алардын айтымында каракчылык жасагандар соодагерлердин ири суммада акчасын тоноого үлгүрбөй качып кетишкен. Бирок ал акчалар Бишкек шаарына жеткирилгенден кийин Ички иштер министрлигинин кызматкерлери акчаны контрабанда деген жүйө менен алып, Бишкектеги банктардын бирине коюп коюшкан. 50дөн ашык соодагердин өкүлү Бекболот Калыбеков, Ички иштер министрлигинин кызматкерлери контрабандалык акча деген жүйө менен алган акча Кара Сууда соода сатык менен алектенген ишкерлердин акчасы экенин айтты. Өзүңүздөр билесиздер, ишкерлер көпчүлүк учурда чет мамлекеттер менен иш кылып, товарларды чет өлкөдөн алып келишет. Бул жерде
жигиттердин баары Кара Суу базарында соода менен алектенишет. Бул жигиттер бизнес баштаганда Дубайга, Кытайга, Түркия сыяктуу өлкөлөргө барып, ал жактан шериктер таап, иштеп баштагандар болуп саналат. Ошентип мурда 10 адам акчаны чет өлкөгө алып чыгып, товар алып келсе, кийинчерээк баарынын акчасын бир адам ташый турган болгон. Соодагерлердин акчасын Сайфидин Рузиев алган. Товарды сатып алууда, акчаларды жеткирүүдө ушул киши аркылуу иш жасап келишкен. Аталган жагымсыз окуя боюнча азыркы учурда 4 кылмыш иши бар. Тергөөнүн сыры дегенди билесиздер. Ошонун негизинде баардык эле маалыматтарды ачыктоого болбойт. Анан акча боюнча айта турган болсом, бул соодагерлер кезекте акчасын топтоп Сайфудин Рузиевке берген. Ал шеригине акчаны берип Бишкекке жөнөткөн. Бишкекте дагы ушундай эле бир топ бизнесмендердин акчасы топтолгон болот. Бул жактан барган акча менен 18 бөлүшүп 9 Бишкектеги топтун акчасын бириктирип, эки киши чогуу учуп, акчаларды чет мамлекеттеги даректерге жеткирип жүрүшкөн. Андан кийин 27 январь күнүнүн кечинде ушул соодагерлердин акчасын алып баруучу эки жигитке кол салуу болуп, бирок акчаны ала алышкан эмес. Ал балдар жараат алып ооруканада жатышат. Эң өкүнүчтүүсү, ошол каракчылардын колуна түшпөй калган акча Бишкекке жеткирилип, ал жактагы ушундай эле соодагерлердин акчасы менен бирге чет мамлекетке учуп кетерде. Мамлекеттик органдар бул контрабандалык акча деп акчаны алып коюшкан. Ошол акчаны алып кетип жаткан кишилерди да камап, кылмыш ишин козгошкон. Бул контрабандалык акча эмес, расмий декларациясы бар мыйзамдуу акча болгон. Ошондуктан өлкө жетекчилеринен акчаларды кайтарып берүүнү суранабыз, деди Калыбеков. Ал эми Сайфудин Рузиев 5-6 адамдан турган топ кол салганын билдирди. Ушул окуя боюнча биринчиден укук коргоо органдарына ыраазычылыгымды айткым келет. Тез аранын ичинде чара көрүп, каракчылардын унаасын табышты. Азыр иликтөө иштери жүрүп жатат. Окуя боюнча ийне жибине чейин маалымат бере албайм. Анткени мен милицияга ошентип тил кат жазып бергем. Ушул жерге келген соодагерлердин баары мага ишенип акчасын беришкен. Азыр ошол акчалар Бишкекте коопсуз жерде сакталып турат деп айтып жатышат. Ошондуктан акчаларды тезинен кайтарып берүүсүн суранат элек, деди Рузиев. 50ден ашык соодагердин жактоочусу Азипа Матисакова иштин жагдайына токтолду. Кара Суудагы соодагерлер бизге кайрылды. Ошол боюнча кыскача айтып өтөйүн. Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүнө караштуу Жим айылынын көчөлөрүнүн биринде үйгө каракчылар унаа менен кирип барып, ок чыгарышкан. Ал жерде эки бала октон жараат алып, учурда ооруканада дарыланып жатат. Бул окуя боюнча Кылмыш жаза кодексинин 207-беренеси каракчылык менен кылмыш иши козголду. Бул окуянын жабырлануучулары Кара Сууда базарларда соода сатык менен алектенген ишкерлер болуп жатат. Алар өздөрүнүн өкүлү Сайфидин ага аркылуу чет өлкөгө акча жөнөтүп, товар алып турушкан. Чогулган акчаны каракчылык болгон учурда каракчылар алып кете алган эмес. Ал жерде жеке кароолчулар да болгон. Алардын ыкчам көзөмөлү астында акчаны алышкан эмес. Бирок ошол эле күнү Бишкекте аэропортко акчаны алып барышкан. Ошол жерден укук коргоо органдары акчаны да, акча алып баргандарды да камакка алышкан. Азыркы учурда соодагерлердин патенттерин, башка төлөмдөрүн, документ иштерин тактадык. Ар биринен канча суммадан берилгендигин сурап тактап койдук. Бул боюнча процессуалдык документтердин баары топтолду. Ошондуктан президенттен, Жогорку Кеңештин депутаттарынан, башкы прокурордон, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынан, Ички иштер министрлигинен камакка алынган акчаны тез арада чыгарып берүүнү суранабыз, деди жактоочу.